Ассаламу алейкум. Кыргызстанда туугандар, кыргыздар. Мына кече бүгүн митингтерге чыгып атат экенсиңер. Бул жактан биз көрүп алып кыжалат болуп атабыз. Москвада өзүбүз зорго жүрөбүз, зорго семьябызды багып араңдан жүргөндө адамды да кыжалат кылып, дагы эмне болуп кетет экен деп өзүбүз зорго жүрөбүз биз. Бала чака, семья полный ушул жакта. Кыргызстандагы туугандарыбыз, ата-энелерибиз бизди карап отурат. Ошолорго курс түшүп кетеби, башка болуп кетеби, аз да болсо биз ушул жактан акча жөнөтөлү деп жүрөбүз өзүбүз. Бизде миллиондон ашык 2 миллионго жакын кыргыз жүрөт Россияда. Украинада 1000ге жетпеген адам. Не биз Украина багабы бизди, же Кыргызстан багабы? Биз Кыргызстанга барсак, мен багасыңарбы бизди? Мен мага окшогондор толтура. Биз барсак, кимиң иш бересин, кимиң багасын? Баягы эле ошол Европага кетишке туура келет, баягы эле башка жака кетишке туура келет, кайрадан эле нөлдөн баштаганга туура келет. Кандай түшүнбөйсүңөр? Европага барып, башка жакта эле баягы башка жак эле көзүңөргө ай көрүнүп атат окшойт бир болсочу. Россия жеңет. Россиянын эч качан Россияга баягындай бир сомнение калмабай эле койгула, жеңет. Бул болуп аткан нерселер, бул санкциялардын баардыгы бул күтүлгөн нерсе. Бул уже готовый. Орус туугандарыбыз мына Путин давно эле даярданып койгон бул нерсеге. Бекеринен карта мирге өткүлө, бекеринен доллардан отказ кылгыла деген жери жок. Бекеринен ошол бүт Европанын бүт мына машина сбор заводдор бекеринен бул жака куруп даярданган жок. Бекеринен таможенный союз курулган жок. Бекеринен Северный поток газовый труба бекеринен тартылган жери жок. Эртең бүгүнбү, эртеңби, может 1-2 жылдан кийинби, 1-2 айдан кийинби европейцтер өздөрү жалынып келет Россияга. Сертификатын көтөрүп алып келет. Макул газыңды иштетели, газыңды алайлы, бер бизге деп. Украина эмне кылып берет бизге? Эмне кылып берет? Хохолдор алар 41 баягы Атамекен согушунда дагы саткан орустарды, бандералар, немистер тарабына өтүп. Ошол эле булардын канында бар. Дагы ушул немеде дагы сатып атат. Орустарды сатып кетти. Ошондо да саткан, азыр да сатып атат. Биздин ата бабаларыбыз орустар менен биргеликте согушуп өлүп кетти. Керек болсо биз согушабыз орустар менен. Биргеликте согушабыз, любой менен. Силер Кыргызстанда туруп алып 5-6 үй Москвада туугандарыңар жок болсо же өздөрүңөр бул жакта болбосоңор туруп алып ал жакта алжылдап түшүнбөй эле митингдесе эле чыгып алып атасыңар өзүңөрчү. Бишкек өзүм эмне болуп калды? Митинг кана болуп калды. Эмне болуп калды өзү ал жер? Садыр Жапаров камаш керек ошондорду. Тынч жашоодо өзүбүз коркуп бүркүп зорго жүргөндө